Чий чырмакчылык деген бул илгери апаларыбыз чийди деген чийди чырмап боз үйдүн капталдарына колдонушкан, эшикке колдонушкан, эшик катары. Боз үйдүн ичиндеги аял эркек деген бөлүнгөндө ошо чийди чырмап шырма катары колдонушкан. Анан азыркы замандын талабына ылайык бизде ушундай чий чырмакчылык студиясы балдарга чийди чырмашат. Азыркы талапка ылайык кичинекей чийлерди чырмалышат да. Балдардын өзгөчө азыркы заманда көбүнчөсү сотка менен алаксып, чыдамы кеткен ушундай болуп атпайбы? Анан чий чырмакчылыкта аябай чыдамкайлуулукту үйрөнүшөт. Колдордун моторинти, колдордун жазуусу, кол жазмасы аябай оң болот. В рамках проведения торжественных мероприятий, праздничных мероприятий к празднованию Ноуруза, а также во исполнении указов президента о духовно-нравственном воспитании и физическом развитии личности, о сохранении народных традиций, на базе Центра детского творчества Свердловского района организованы мастер-классы для детей с родителями по различным направлениям.